رب يسر ولا تعسر وأتمم بالخير كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. Şeyhler bugün namaz kitabını başladık. Keçe akırkı sabagımız emne oldu? İstinca turalı oldu. Namazga dayar olduk, daratты aldık. Su жоқ болса таямум қылдық. Масыбызға масты тарттық. İstinca қылдық, мына намазға кіріп отырмыз. Намаз, şeyhler, ibadattардың арасынан ең ibadattардың ұлы ibadаты болып есептеледі. Ең ұлы ibаdat. Бұл ibadатқа ар бір мұсылман мани беріш керек. Бұл ibadатқа көңіл бұрыш керек. Мен қайра айтам, дайым айтам, қайра естету, бұл не болады адамға? Пайдасы бар, тақсырым. Намаз бұл Аллах менен болған байланыш. Бұл дүниеде адам баласы өзінің проблемасыны, көйгөйүнү кандайдык материалдык жол менен же күчкө салып, же болбосо бир мансап аркылуу проблемасын чечкиси келет да. Бирок биздин проблемаларыбыз бардыгы Кудай Тааланын ыктыярында экендигин унутпашыбыз керек. Ал Кудайдын каалоонда, Кудайдын кудуретинин астында турат алар бардыгы. Çünkü ошон үчүн мына жерде караңыздар да, айталы бул менин иним президент да, же болсо бир директор деп коеюн, президент дебейин, директор. Мунун астында мына киши завуч болуп иштеп атат. Сиздин ишиңизди түптүз бүтүрүүчү киши бул завуч. Сиз ишиңизди бүтүрүү үчүн кимге кайрыласыз? Конечно, директорге. Түптүз кайрылыш керек. Туурабы? Ортого бирөөлөрдү салып алып башты ортпай эле. Мына ошол сыяктуу эле адам баласы проблемасыны бир материал нерсе менен чечейин дейт, материалдык нерсе чечкенде бар го. Көп байлар түрмөнүн ичинде жатпайт эле, үй бүлөлүк бактысыздыктарга учурабайт эле. Же мансап менен чечип койгондо бар го, мансап менен чечип койгондо үй бүлөдөгү конфликттер, же болсо баласы менен болгон конфликт, кызы менен болгон конфликт, эл менен болгон конфликт бар го. Эмне чечип коймок да. Чечип атабы? Жашоодо карагыла, чечип атабы? Я, жок, кайра эле проблема. Проблеманы чече турган тек гана бир күч бар. Ал Аллах деген күч. Ошол күч менен мамилени бекитиш керек. Ошон үчүн намазга так бекем болушуңар керек, таксыр. Намаздарды убакыты менен окугула. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кайсыл амал эң жакшы амал деп сураган эмне жооп берди? Өз убагында окулган намаз деди, намазга маани бергиле. Кош көңүлдүк кылбагыла таксыларым. Түшүнүктүбү? Эми темадан чыкпайлы. Намаз, ас-салат деген сөз биз кыргыздар намаз деп коебуз. Туурабы? Салат деген сөздүн лексикалык жана терминологиялык мааниси бар. Лексикалык маанисин бир канча мааниде айтылат. Мен силерге кайра ссылка берем, Кудурини карагыла, Кудури сабакта ошондо айтканбыз. Бул жерде кыска бирини гана айтабыз. Дуа деген мааниси бар. Çünkü salattın leksikалық мааниси эмне экен? Дуа. Шариат келгенге чейин, ислам келгенге чейин мисалыга адамдар муну салат деген сөздү арабтар эмне деп түшүнүшкөн экен? Дуа деп түшүнгөн. Çünkü анан шариат келгенден кийин анан терминологиялык шариаттагы мааниси пайда болгон мунун. Бул дуа дегени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисиден билсек болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар. Эгерде силердин бириңерди кайсыл бир жерге конокко чакырышса, силер баргыла дейт да ошол жерге. Баргыла, эгер оозуңуз ачык болсо, орозо болбосоңуз, жеңиз дейт. Ал эми эгерде орозо болсоңуз, фасалли алей. Силер аларга эмне кылгыла? Дуа кылгыла дейт. Мына ошол жерде салли дегенин мааниси эмне экен? Ошол сизди чакырган үй бүлөнүн акында эмне? Дуа кылгыла деген сөз. Мафхум? Ya, dua kılgıla деп Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem айтып жатат. Бұл ошол лексикалык мааниси достор. Çünkü ал эми терминологиялык мааниси мындай мантык илиминин эжеси менен айтайын мен, мантык илиминин эжеси менен айтсак, такбир менен башталып, салам менен бүткөн ибадат таксыр. Takbir менен башталабы? Салам менен бүтөт. Ошонун ичинде фарздары, сүннөттөрү, мустахабтары, рүкүндөрү бардыгы кирип кеткен. Бардыгы. Ошону эмне деп коет экен? Намаз, салат деп коет. Белгилүү шарттар жана рүкүндөр менен аткарыла турган бир ибадатты эмне деп коет экен? Салат деп коет таксыр.
Mafhum? Эми буну мен азыр мантиктеги эрежесин айттым, мантик илиминдеги эрежесин айттым, бирок ал жерде дагы чечмедей турган маселелер бар да, аны кийин сабакта отуруп түшүндүрүп кетебиз. Окуңуз сүйлөмү. وقت الفجر من الصبح المعترض إلى الطلوع. Болду. Баамдат намазынын убактысы чыныгы таң аткандан баштап күн чыга баштаганга чейин. Bir түндө эки жолу таң атат. Биринин атыны субхил мустатил дейт, субхил казиб деп коюшат, жалган. Экинчисini субхил мутариз, яғни субхил садик деп аталат, чын таң деп аталат. Çünkü birinci bir мындай жарып келген сикте, анан кайра артыдан караңгылык каптап кетет. Анан бираз турганыңыздан кийин дагы анан эмне болот? Жер жарып баштайт, ошо ойдон тарап кетет, агарып кетет. Мына ошо баамдат намазынын вакыты экинчи таңдан башталат. Субхи мутаризде ошо экинчисин айтат. Биринчи таң вактында сен тахажжуд окусаң боло берет. Сухур болсо сухур жей берсең боло берет. Çünkü bu ikinci tangdan emne olat ken? Baştalat. Mafhum? Koş. والظهر من الزوال إلى بلوغ ذل كل شيء مثله وسوى فيء الزوال وفي رواية مثله. Peşin namazının vaktısı gün oğandan başlap her bir nersenin kölökösü özündöy ne? Ököy bolğongo çeyin deydi. Çak düştөгү kölöködөн sırtkары. Bir rivayatta özündöy bolğongo çeyin deydi. Peşin namazının algaçkı vaktısı tuuralı talaş jok taksalarım. Peşin namazının algaçkı vaktısı, yani çak düş deyiz go, gün ortaga kelip turgan кезде. Oşonun gün жылды, peşin namazının vakti emne bolat? Baştalat. Bunda talaş jok. Bирок peşin namazının akır vaktısı tuuralı alımlarımızın ortasında kayçı pikir var. Abu Hanife rahmatullahi aleyhi pikiri var, oşonda öyle şakirtlerinin pikiri var. Çünkü Abu Hanife rahmatullahi aleyhinin köz karaşı boyunca her bir çak düştөгү кичинекей kölökö болот. Ошол kölöködөн sırtkары her bir nersenin kölökösü özündө ökö болгонго чейин. Misalga aytalı, bu kişinin boyu 1.70 deyli. Tüp-düz жерге çıktı dep koygular. Tüp-düz жерге bardınız, 1.70 bunun boyu. Çak düştü kiçine şunda ne bolat? Aytalı bir 30 santimetrelik kölökö bolat bunun boyunda. Çak düştü. Buna oşol 30 santimetreden sırtkары ne oluş gereken? 3.40 boluş gerek. Oşunda jalpı kança bolat? 3.70 bolat. Bu 1.70 dedik de bunu. 1.70, 3.40 mı? Denağı 30'lu koşsak 3.70 bolat. Buna oşol vakıtga çeyin deydi. Düşünüzler mi? 1 metrelik nerseni alsan kança boluş gereken? Çak düştөгү kölökö 5 santimetre bolsa 2 metre 5 santimetre olacak. Bu kimnin köz karaşı ken? Abu Hanife rahmatullahi aleyhinin köz karaşı. Alemi İmam Abu Yusuf jana İmam Muhammad'tardın köz karaşı boyunca her bir nersenin kölökösü özündöy bolğongo çeyin. Bu da ele ошол çak düştөгү kölöködөн sırtkары. Misalga 1 metrelik nerse kölökösü kança santimetre dedik çak düştü? 5. Значит 1 metre 5 santimetre bolğongo çeyin. Mına ошол peşin vaktısı deydi. Düşünüktü mü taksırım? Ya. İmam Tahavi rahmatullahi aleyhi degen ulu alımımız var. Çünkü Abu Hanafi mazhab boyunca Akida Tahaviyanı yazılgan öte köptegen kitaplarda yazıcısı olan İmam Tahavi var. Mına uşul kişi İmam Tahavi İmam Ayindar'ın sözünü alawız degen. Bирок Radul Muhtar da İmam Tahavi'nin bu sözü İmam Ayindar'ın sözünün mazhab ekendigine dalil emes deydi. Dalalat kılbaydı deydi. Daşı aytkanda İmam Tahavi'nin aytып atpayбы, biz İmam Ayindar'ın sözünü alabыз dep. Bul emenna ошол биздин mazhab ошону карманыш керек деген маанide эмес дейт. Fatva albatta nege berilgen? 2 esege berilgen. Bирок азыркы доорда кээ бир алымдардын китептерин алып байкап карап окусак, алар дагы hadislerden dalil keltirip üçüncü bir meseleni çıkarışkanda. Üçüncü meseleni çıkarışat. Misalga bir ese bolğongo çeyin, özündöy bolğongo çeyin kölökö. Bu peşinnin gana vaktısı. Bir eseden keyin 2 esege çeyin muştarak vakıt.
пешинде окусаң болот, асырда окусаң болот деген пикирди айткан. 2 эседен кийин толку асырдын убактысы дейт. Ошондой деген алымдар дагы бар таксылар. Бирок эми биз өзүбүздүн мына эски булактарды ушул китептерибизди эмне кылабыз? Кармана беребиз. Түшүнүктүүбү? Просто пикир катарында айттым, убакыт сааты келгенде силер деле ал китептерди алып окуп көрөсүңөр. Кош. Мафума? Ошон үчүн азыр бизде пешинди карагыла. Пешинди. Кээ бирлерибиз бар, күтөбүз. Саат 4-4:30 окуп атабыз да. Бул уже көлөкө бир эседен не болуп кеткен? Бул макрух убакыт. Бир эсеге чейин талашсыз сүннөт убакыты. Бир эседен кийин макрух болот. Мафум болуш үчүн көп кечиктирбегиле пешинди. Пешинди өз убактында окугула таксылар. Кош, ок. Вал асри минху илал гуруби. Вал асри минху илал гуруби. Аср намазынын убактысы пешин намазы каза болгондон баштап күн батканга чейин дейт. Аср намазынын алгачкы убактындагы талаш бар. Акыр убактында дагы талаш бар. Алгачкы убакта жана Абу Ханифа эмне деди? Пешин убакты 2 эсе болуп каза болгондон, шакирттер эмне деп жатат? 1 эсе болгондон кийин деп жатат. Туурабы? Ошондой эле акыр убактында дагы талаш бар. Бир көз караш боюнча жогоруда айтылгандай күн батканга чейин. Чүнкү экинчи көз караш бар. Бул Хасан бин Зияд рахматуллахи алейхи деген кишинин риваятында келет. Күннүн нуру өзгөргөнгө чейин. Күннүн нуру өзгөрдү дегенди билесиңерби? Да күндү карасаң, күн саргайып калат да көзүң уялбай калат. Мына ошол убакытка чейин дейт. Мафумбу? Бирок фатва китептеги сөзгө берилген. Пешинде фатва кимге берилген экен? Абу Ханифага. Вал магриби минху ила гайбати шафaqi ва хувал хумрату ва бихи юфта. Шам намазынын убактысы, жанагы асыр намазынын убактысы бүткөндөн баштап, күн баткандан баштап, шафак жоголгонго чейин дейт. Шафак деп кызылдыкты айтат, мына ошол шафактын кызыл экендигине фатва берилген дейт. Кыскасы, шам намазынын акыры убакты тууралуу дагы талаш бар таксылар. Бул талаш шафак сөзүнүн кандай маанини туюнткандыгы жөнүндө болгон. Хадисте шафак деп келет да. Анан шафак бул синоним сөз катарында болгондуктан, алымдар шафак эмне экендиги тууралуу не болгон? Кайчы пикирде болгон. Синоним деп эмне айтат? Окшош. Бирдей жазылып, ар башка маани берет. Бир жазылат, ар башка не берет? Маани берет. Түшүнүңөр, мисалга кой десең не? Жандыбы кой десең этиш, буйрук. Түшүнүктүбү? Бул ошондой эле араб тилинде мындай сөздөр көп келет таксырым. Синоним сөздөр көп келет. Кыскасы, ошол шафак деген сөздүн мааниси эмне экендигинде талаш болуп кеткен да. Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча шафак батыш тарапта күн баткандан кийин пайда болгон кызылдыктан кийин чыга турган актыкты айтат. Мына бүгүн силерге тапшырма. Күн ачык болсо, Кудай буйрса, кечинде шам намазынын убактын карагыла. Күн батыш тарапты карагыла. Күн баткандан кийин шам батыш тарапта кызыл пайда болот. Туурабы? Ошону күтүп карап турсаң кызыл жоголот да ак болот. Дагы күтүп турсаң ак жоголот да караңгы болот. Бүгүн карап көргүлө. Анча-мынча свет немелер тоскоол болот, бирок карасаңар ошондо аны байкайсыңар өзүңөр. Биринчи кызыл болот, анан ак болот, анан ак жоголот. Абу Ханифа да ошол ак жоголсун дейт. Кызылдан кийинки ак жоголсун дейт. А китептерибизде айтат, эми башка өлкөлөрдөн жазылган китептерде алар өздөрүнүн жашаган жерине жаша сынаганда муну 1 саат 15 минутта ошол ак жоголот дейт да. Ошон үчүн бизде дагы азыр не болгон? 1 саат 15 минуттан көбүрөөк шамдан куптанга чейин эмне коюлган? Убакыт коюлган да. Жанагы ак жоголсун. Бул Абу Ханифанын көз карашы. Ал эми шакирттеринин көз карашы боюнча кайсыл экен таксырым? Кызыл. Күн батканда кызыл болот, мына ошол кызыл жоголду, бүттү. Кызыл божомол менен 45 минуттан 1 сааттын тегерегине чейин жоголот. 40-45 минут şu 1 saatка чейинки аралык байкасаңыздар бүгүн өзүңүздөр. Чүнкү муну сынап көрүш керек. Муну биз Мисирде ушундай деп айтыптыр, 1 saatта кызыл жоголот экен дебешибиз керек. Биз өзүбүздүн немебизге карата айтышыбыз керек. Түшүнүктүбү? Бүгүн сынап күн ачык болсо карап көргүлө. Бул тапшырма силерге.
Ертең сұрайым. Кіміңер қандай қарап келдіңдер тақсыр. Албетте кітебімізде эмне деп жатат? Вабихи юфта деп қызылдық деп фатва беріп жатат. Шакирттерінің сөзіне. Эмне үшін? Этияттық емес. Тақлилул жамаат болады дейді. Күн ұзақ мөөнөт қойсаң, адамдар жұмыштан келеді, чарчап қалады. Анан мечитке барбай қойды, жамааттың саны эмне болады? Азаяды. Ошол себептен шакирттердің сөзіне дейді. Жамаат азайып қалбасын деп. Мисалға Фатхул Қадир деген кітеп бар, білесіңер. Абу Ханифа рахматулла алейхинин сөзі турарақ деп келген. Ал жақта Абу Ханифаның сөзіне қолдаған. Андықтан этият қайсыл екен наоборот? Шакирттердің сөзі. Абу Ханифаның сөзі этият болады. Абу Ханифаның сөзін атқарсаң, сен шакирттердің сөзін атқарған боласың да. Шакирттердің сөзін атқарсаң, Абу Ханифаның сөзін атқарған болбойсың. Çünkü ya Abu Hanifa'nın sözünü atkarsan kızılık da çok oldu. Şakirtleriki de жақсы büttü. Özünüki de büttü. Yok şakirtlerin sözüмен amal kılıp koya turgan bolsun. Emne olur? Abu Hanifa'nın kılıp aytkan bolsun. Oşun için mustahab, etiyat emneken taksır. Eğer kança kitapta boğa fatva berse dağın misal. Bizim kitabımızda. Yok ulamalardan ortasında talaş bolsa emne dedik biz? Жақсы. Talaşsız jaқты tanıdığı жақсы. Etiyatlıktan. Oşul etiyat Abu Hanifa'nın sözü. Mafhum? Biroq bunu jer-jerге qarata fatva berse жақсы болады да, тақсырлар. Жұмышқа қарата, жұмыштың объемына қарата, қыш, жаз мезгіліне қарата. Çünkü мисалға жай мезгілінде бардығыз полиядағыз айыл жерде жүргендер. Ертеден кеш келем жұмыш қыласың, чарчап келесің, анан мешітке де барғың келбей қалады да. Егер де 1,5 саат қойса, ұйқың келеді да, қоям үйде ептеп намазын оқиын да дейсің, барғың келбей қалады. Тура, ана полияда іштеген балдар бар, талада іштеген. Есің оғып қалады да, сен барғың келбей қалады. Ошон үчүн кичине ошол айыл жер-жерге карата, жана мезгилге карата неметип койсо болот да бул маселени. Ал эми биздин ишибиз эмес, биз жанагы муфтиятыбызда эмне деген? Белгилүү бир саатта койгон, ошол талашсыз ошол аткарып атабыз да. Негизинен ушинтип бөлүп койсо жакшы. Мисалы кыш мезгилинде адамдар бекерчи. Тура, бекер отурат үйүндө. Анда узартып кой, 1,5 саат кылып кой шам менен куптанын ортосуна. Адамдар барат. Жай мезгилинде бир полияда иштеп айтам го, ар түрдүү оор жумуштарда иштегендерге өтө кыйын болот. Кеч келгенде бутуңузду көтөргүңүз келбей калат да. Ким иштеген болсо өзү түшүнөт таксыр. Кош. والعشاء منه والوتر بعده إلى الفجر لهما. Куптан намазынын убактысы, шафак жоголгондон башталып, витр намазынын убактысы куптан намазынан кийин дейт. Бул экөөнү таң атканга чейин дейт. Экөөнүн акыр убакты. Кыскасы, куптан намазынын убакты эмне экен таксыларым? Шафак жоголгондон. Витр намазынын убакты дагы шафак жоголгондон болот. Чүнкү экөөнүн убакты бир. Болгону бул экөөнүн ортосундагы тартип милдет. Биринчи куптанды окуш керек, анан эмнени? Витрди. Болбосо экөөнүн убакты бир эле. Анан акыр убакты эмне экен? Таң атканга чейин. Түшүнүктүбү? Я. Кыскасы, витр намазынын убактысы боюнча уламалардын ортосунда эмне бар? Талаш бар. Бул талаш эмненин үстүнө курулган, билесиздерби? Абу Ханифанын көз карашы боюнча витр намазынын өкүмү важип. Шакирттеринин көз карашы боюнча витр намазынын өкүмү сүннөт. Түшүнүктүбү? Ушундай китептерде ушинтип айтат. Абу Ханифа боюнча важип, шакирттери боюнча сүннөт. Ушул жерден имам Абу Ханифа рахматулла алейхи көз карашы боюнча витр намазы важип болгондуктан куптан менен витр намазынын убактылары бир, бирок экөөнүн ортосунда тартип милдет дейт. Ал эми эки имамдын көз карашы боюнча витр намазы сүннөт болгондуктан убакты куптан намазынан кийин дейт. Сүннөт болгондуктан фарзга ээрчийт дейт бул. Чүнкү эми экөөнүн ортосундагы айырма келип бир маселеде ачыкка чыгат таксырым. Не айырмасы бар? Бары бир куптан фарзынан кийин окуйт экенбиз. Айырмасы эмнеде? Өкүмүндө. Yok, ökümü vacip desek de, sünnet desek de emneden keyin okuyup atабыз? Farzdan keyin. Bирок vacip farzga ne kılbayt? Erçibeyt. Sünnet farzga erçiyt. Ereje ушундай. Түшүндүңүзбү? Sünnet farzga erçiyt. Bunun жыйынтыгы төмөнкү маселеде ачыкка чыгат. Шейх Элдияр
Бүгін құптан намазының даратым бар деп тұрып оқыды. Салам бергеннен кейін дараты сынды. Да барып, дарат алып келіп, сүннет менен битерді, жаңы дарат менен оқыды. Анан лентаны артқа түргенде қараса құптан намазында да оны дараты жоқ екен, мұның фарзын оқығанда. Алдын ала дараты бұзылып қалған екен. Құптан уақытта жоқ екен оны оқу. Ошонда құптан намазын фарзын оқыған болуы? Жоқ та даратсыз оқыған екен да. Есіне келіп қалды, шамнан кейін мен даратым сынып қалған екен деп есіне келіп қалды. Бірақ сүннет менен важипте мен оқыды. Жаңы дарат мен оқыған. Проблема жоқ. Проблема емнеде болып жатады? Құптанның фарзында. Құптанның фарзында болса, еме құптанның фарзын қайда оқыш керек. Тұрау? Емне қылады еме десе, құптанның фарзыны сүннетімен оқиды қайда. Оқыған сүннетіңіз фарзға ершейді да, фарзсыз ал дұрыс болмайды. Шон үшін аға етсе, бірақ витрді қайда оқыбайсыз. Себеби унутуу менен, себеп менен не болот? Ортодогу тартипти, милдети мойнуңнан түшөт. Түшүнүктүүбү таксыры? Мына ошол жерде бул экөөнүн ортосундагы айырма эмнеге чыгат экен? Ачыкка чыгат. Аллах разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.